Кыргыз мамлекетинин казынасына бирден бир салым кошо турган туризм тармагы болуп эсептелет. 2017 жылга салыштырмалуу былтыр туризмдин экспорту өсүп, Кыргызстанга 1 миллион 400 миң турист келген. Ал эми үстүбүздөгү жылдын жайкы туризмине болгон даярдыктар боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу жооп берди. 2018 жылы туризм тармагында кандай иштер аткарылды? Өзүңөр жакшы билгендей 2018 жылы туристтик чөйрөдө көптөгөн иш-чаралар болду. Анын эң ириси, эң чоңу бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну болуп өттү. Өзүңөр жакшы билгендей ошол дагы бизге жакшы туризмди чет өлкөлөргө жылдыруу боюнча жакшы өзүнүн результаттарын берди деп ойлойбуз. Анткени 2018 жылы Кыргызстанга ушул бардык ар кайсы мамлекеттерден келгендердин саны 6 миллион 950 миң адам болду. Анан биздин улуттук статистика комитетинин бергени боюнча 1 миллион 400 адам турист болуп кирди деп атабыз, бирок албетте андан дагы көбүрөөк деп айтмакчымын. 2018 жылы туризм чөйрөсүнөн экспорту дагы көбөйдү, албетте 2017 жылга караганда. Анан жыйынтыгы боюнча 450 миллион доллар деп атабыз. Бул өтө эле жакшы цифралар, анткени буюрса бизде положительный тенденция бар, албетте туризм чөйрөсүндө. Анан ушуга карай дагы биз анализ жүргүзүп, өзүбүздүн өкмөттүн 5 жылдык программасын дагы бекитип алдык. Буюрса 2019 жылдан 23 жылга чейинки 5 жыл арасында туризм чөйрөсүн өнүктүрүү программасы. Ошонун алкагында биз февраль-март айларында маркетинг стратегиясын иштеп чыктык. Бул маркетинг стратегиясы мурункулардан айырмаланып, биз продукттарга басым жасайбыз. 3 продуктуну тандап алдык. Бул ыссы көл продуктусу, экотуризм жана кышкы туризм болуп эсептелинет. 2019 жылы жайкы сезон качан ачылат? Выставка же болбосо көргөзмө жарманке дейбиз. Ошону 18-19 майда өткөрө турган болдук. Бул мурунку жылдарга балким айырмаланып, кичине кечирээк өтүп атат. Анткени биз жайкы сезондун ачылышын да кылалы деп атабыз, ушун менен чогуу биргеликте. Анан бардык Кыргызстанда 7 региондон келген туристтердин, туризмде иштеген ишкерлердин жана бизнестердин өкүлдөрүн чакырып, ошол жерге павильондорду берип, ар бири өзүнүн аймак жашаган жерлериндеги туристтик потенциалын көрсөтсүн деген ойдо жасап атабыз. Анан албетте Казакстан, Өзбекстан, Россия дагы башка мамлекеттерден дагы биз өкүлдөрдү күтүп атабыз. Ошол жерде бир чоң иш-чара өткөрөбүз буюрса. Тышкы жана ички туристтерге ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн кандай иштер аткарылып жатат? Туристтик паспорт дегенди киргизип атабыз. Бул International Travel ID деп коет. Көптөгөн мамлекеттерде бар, бирок Борбордук Азияда биринчи болуп Кыргызстан биз киргизели деп атабыз. Бул бажыдан өтүп атканда, биздин мамлекеттик чегарадан өтүп атканда башка мамлекеттин граждандары ушул туристтик паспортты алат дагы. Бул паспорт десек, кадимки эле паспорт эмес, жөн эле мындай бир корешок, карта алат. Ал жерде QR код болот. Ошол QR код менен ар бир адамда азыр чөнтөк телефону бар. Ошол телефон менен QR кодко скан кылганда баягы электрондук түрдө веб-порталга түшөт дагы. Ал жерде электронный туристтик маалымат борбор болот да. Ал жерде Кыргызстан боюнча кандай маалымат болсо, ошонун баары тең жүктөлөлү деп турабыз. Бардык биздин дестинациялар боюнча тарыхый, маданий объектилер, туристтик маданий объектилер, кайсы жерге кандай барып тамактанса болот, кайсы таксини алса болот, кайсы мейманканага барып, кандай ресторандарга барып тамак жесе болот деген сыяктуу маалыматтын баары болот. Андан сырткары дагы биз программа лояльности деп атабыз. Ошол биз менен өнөктөш болуп иштейбиз деген туристтик бизнестер өздөрүнүн скидкаларын берип, ошол туристтерди өзүнө тарта алат. Жай мезгилинде туристтер Ысык көлдөн башка Кыргызстандын кайсы аймактарына барат? Жайкы учурда биз бир гана Ысык көл областын караган жерибиз жок. Албетте бүгүнкү күндө дагы
алыскы мамлекеттен келген туристтер булар чүй, ысык көл, нарын, жалал абад, ошко барып атат. Албетте биз бүгүнкү күндө Баткен, Талас областында көтөрүшүбүз керек. Ал жердин потенциалы өтө эле чоң. Бирок тилекке каршы ал жерге көп туристтердин барбаганы да байкалып турат. Бирок көбүн эсе албетте ысык көл, нарын, чүй областтарына барышат. Андан кийинки Жалал абад, Ош. Анан буларды өнүктүрүү боюнча да биздин өзүбүздүн планыбыз бар. Кантип өнүктүрүшүбүз керек? Жана мен алдыда айтып кеттим, маркетинг стратегиясында иштеп чыкканбыз. Анын алкагында кандай жаңы бүгүнкү күндө тур продуктулар жана маршруттар ачылыш керек деген ойдобуз. Кыргызстандагы туристтерди тейлөөнүн сапаты жана баасы кандай? Анткени көпчүлүк туристтер тейлөөнүн сапатына жана баасына нааразычылыктарын айтып келишет. Конкреттүү түрдө биз бааларды көзөмөлдөй албайбыз, андай биздин мандатыбызда жок. Барып пансионаттарга же болбосо мейманканаларга айта албайбыз, мындай баа болгула же тигиндей баа болгула деп. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, туристтик чөйрөдө бүгүнкү күндө ишкерлик лицензиялаштырылбайт жана баягы иштөө кагаздары берилбейт мамлекеттик тараптан. Ошого жараштуу бул баягы естественный атаандашуу болуш керек да ортодо. Атаандашуу канчалык көп болсо, ошончолук баа да түшөт, анан сервис дагы жакшырат деп ойлойбуз. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Албетте мамлекеттик тараптан биз ошол туризм чөйрөсүндө иштеп жаткан ишкерлерге жакшыраак, көбүрөөк шарттарды түзүп берели деп атабыз. Могул жерде мондай бизнес кылсаңар болот деп биз жанагы технико-экономический обоснованиясына чейин, бизнес пландарына чейин жазып берип көрсөтсөк, көбүрөөк инвестор келет, ички дагы, тышкы дагы. Анан атаандашуу көбөйсө, албетте баалар дагы түшөт деген ойдобуз.